Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Үйдө жасалган ысык, даамдуу нанга эмне жетсине. Келиңиздер анда эмесе бүгүн нан жасайбыз. Бизге керектүү азыктар 800 грамм эленген un менде жогорку сорттогу. 1 чай кашыктай туз салдым. Тузду унга жакшылап аралаштырып салабыз. Андан кийин 1 аш кашык кум шекер кошуп, ошондой эле 1 чай кашыктай кургак ачыткыны кошобуз. Ачыткы эгер тезирээк көпсүн десеңиз 1-2 чай кашыктай кошсоңуз болот. Үстүнө жылуу сүттөн бир аз куюп 5-6 мүнөттөй тыныктырып коебуз, ачыткыбыз иштеп баштаганча. Бетин жаап коюп койсок болот. Эми 100 мл таза өсүмдүк майынан куюп, ошондой эле сүттүн калганын куябыз. Бардыгы болуп мен 450 мл сүткө жуурудум. Сүт жылуу болушу керек. Камырыбызды жакшылап эми жууруп алабыз. Ал эми камырыбыз көпкөнчө бетин жаап, жылуу жерге коюп койсок болот. Мен ар дайым жылуу духовканын ичине салып коем, же болбосо күн жерге коюп, бетин жылуулап жаап койсок деле болот. Камыр көпкөндөн кийин нанды кез келген формада жасай берсек болот. Албетте мен бүгүн гүлдүү нандарды жасайм, гүл формасында. Ал үчүн майда бөлүкчөлөргө бөлүп алдым. Ар бир бөлүктү таразага деле тартып алдым 40 граммдан. Ал эми ортосундагы тоголокту болсо 30 граммдан тартып алдым. Бардыгын жакшылап тоголоктоп дайындап алабыз. Мына ушундай формада нандарыбыз даяр болду. Эми сөзсүз түрдө дагы бир аз көтөрүлгөнчө 5-7 мүнөттөй жылуу духовканын ичине салып коебуз. Ал эми камыр көтөрүлгөндөн кийин гана формасын келтирип, ортосун гана бир аз баскылап койдум. Андан кийин кез келген чеккич менен же болбосо вилка менен ортосун кооздоп, бетине жумуртканын сарысын жакшылап майлайбыз. Жумуртканын сарысына мен 2 чай кашыктай сүт коштум. Андан кийин кунжуттан себелеп койсок болот. Ал эми духовканы болсо 180 градуска ысытып, бул жол менен 15-20 мүнөттөй наныбыз бышканча бышырып алабыз. Достор, мына ушундай аябагандай даамдуу, көрктүү нандарыбыз даяр болду. Менимче конок тоскондо деле дал ушундай жол менен жасап, дастарканга койсоңуз, дастаркандын көркүн ачкан сонун нандар болот. Андыктан сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми менин видеом жаккан болсо, лайк басып, комментарий калтырып коюуну унутпаңыздар. Ошондой эле каналыма каттала элек болсоңуздар, катталыңыздар.
көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.